БК Медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Кулпунайдын пайдалуу касиеттери. Кулпунай Б, С, ПП витаминдерине бай. Ошондой эле темир, калий, фосфор, жез, кремний, йод, фтор жана фолий кычкылынында чоң өлчөмүнө ээ. Кулпунай организмди вирустардан коргойт. Сасык тумоо менен суук тийүүнүн алдын алууда колдонулат. Тиштин мүлктөрүнүн сезгенүүсүндө жана башка ооз көңдөйүнүн ооруларында кулпунайдын кайнатмасы менен оозду чайкоо сунушталат. Склероз оорусунда ширесин ичсе жакшы. Бул иммунитетти чыңап, тамырды бекемдейт, табитти ачып, ашказан ичегини жакшы иштетип, алардагы оорулардан айыгууга көмөктөшөт. Курамында аспириндин курамындагыдай заттар болгондуктан баш ооруну басууда жана температураны түшүрүүдө керектелет. Жаңы кан клеткаларынын жаралышын шарттайт, андыктан каны аздар үчүн мыкты дары. Чарчоону жазып, чыңалуудан арылтат. Заара кубалоочу таасири болгондуктан табарсык, бөйрөктүн иштешин калыпка келтирет. Арыктоого жардамчы, анткени зат алмашууну жакшыртат жана 100 грамм кулпунайда болгону 30 калорий бар. Антиоксиданттык таасиринен улам ракка каршы касиетке ээ жана организмди картаюудан сактайт. Виагранын ордун алмаштыруучу табигый каражат. Данынын курамындагы цинк аялдардын да, эркектердин да сексуалдык жөндөмүн арттырат. Бойго бүтүү мүмкүнчүлүгүн 25%га жогорулатат. Кулпунайды ашыкча колдонуудан ашказанда жарасы барлар оорусун күчөтүп алышы мүмкүн. Кулпунайдын майда сөөгчөлөрү тиштин протезине жана тиш этинин оорусуна ыңгайсыздык жаратат. Начар сакталгандыктан эскирип калган кулпунай күчтүү ууланууну пайда кылат. Кимдерге сунушталбайт? Ашказан жарасы барларга, бөйрөгүндө жана өтүндө ташы барларга, ошондой эле 1 жашка чейинки балдарга сунушталбайт. Жогорку кан басым оорусунан жабыр тартып дары ичип жүргөндөр аз өлчөмдө колдонуусу зарыл. Аллергиясы барларга да сунушталбайт. Бирок адистер мындай оорусу барлар кулпунайды аз гана жеп, артынан сүт же айран ичсе аллергиясы козголбойт дешет. Кулпунай косметикалык мыкты каражат. Маска катары колдонсо, беттеги майда бүтүрлөрдү кетирип, теридеги тешикчелерди кичирейтип, бетти агартат. Терини чыңап, сепкилди кетирет. Майлуу тери үчүн жаңы үзүлгөн кулпунайды эзип, бетке жаап, 20 мүнөттөн соң жылуу суу менен жууп салуу керек. Териси абдан сезимтал жана кургак бетке эзилген кулпунайдын үстүнө 2 чай кашык бал, 1 чай кашык быштак кошуп коюу сунушталат. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.